Bunun аты камыр жайчу станок. Бул камыр жайчу станок жасап келгенин себеби айыл жергесиндеги апаларга жана жеңелерге абдан жеңилдик болсун деп жасап келдим. Бул камыр жайчу станок менен ар кайсы нерселер жайсак болот. Пельменге, мантыга жана самсыга жайсак болот. Жайып көрсөтүп берейин. Бул камырды азыр пельменге даяр болду. Бул камыр жайгыч менен аябай көптөгөн нерселерди жайып жасасак болот. Мисалы үчүн оромого, мантыга, самсыга жана ар кандай булочкаларга жасасак болот. Муну деген доскасын чоңураак кылып, өөлүгүн чоңураак кылып койсок, бул андан да чоңураак каламаларды жаят. Бул 12 вольт мотор. Бул болсо, бул эко 12 вольт чыгарып берүүчү аппарат. Жана бул минус плюсту бөлүп берип турат. Мисалы үчүн бул деген 12 вольт менен мындайдан чыгат. Муну менен аккумуляторго кошсок иштейт. Бул аккумулятор менен иштейт. Ал эми бул 220 кошкон себеби анткени азыр мисалы шаар жергелерде, айыл жергелерде баарында тең свет жайгашкан жана электр энергиясы жайгашкан. Ошондуктан биз муну менен иштеттүүгө шарт. Ал эми аккумулятор менен мисалы үчүн свет өчүп калган малдарда жана жайлоолордо свет жетпеген жерлерге иштетсек болот. Мисалы үчүн походко алып чыгып иштетсек болот. Ар кандай жерлерге алып барып иштетсек болот да муну деген.